Ассаламу алейкум жаама, туугандар, баарыңарга ысык салам. Кубанычтамын кайра көрүшкөнгө биздин каналда. Келе анда сабактарыбызды уланталы. Эми дегенде айтып кетер бир сөз бар. Так айтканда кулактандыруу бар. Ушундай сунуш келип атат да, могу 31-майларга чейин деген демилиги. Бири-бирибизге кесиптеш деп кайрылабыз, дальнобойщик деп кайрылабыз. Бирок кыргыз атка минели деген ушундай демилиги бар да. Өзүбүздү атап алалы да. Жүк ташуучу машиналардын айдоочуларыбы же илгери айткандай поливнойлорбу дегендей, же Алматыда трак айдоочулары дейт экен. Сунуштарыңарды ушул комментарий менен жибере бергиле. Группадагы туугандарга жазып ушундай айтып койгула, ушундай конкурс болуп атат депчи. Анан ким таап, жагымдуу бирөө ат таап алса, белекти эле дайындайбыз буюрса. Келгиле анда бүгүнкү тема болсо 561 токтомдун негизинде кээде баарыбызда эле учурлар болуп калат, ушундай жагдайлар. Келип, мисалы үчүн жаңы баргандар, көбүнчө жаңы баргандар стажировканы өтүп анан жумушка чыкканда нарушениялар же мыйзамдын чегинен чыгып кеткен учурлар болуп калат да. Ал кандай болот? Сөзсүз штрафка илинеби же жолу барбы штрафка илинбестиктен. Анан ошол эле токтомдун ичинде жолу бар экен да. Келгиле талкуулайлы. Биз иштеп аткан иштөө жана эс алуу эрежелер 6 жана 6-дан баштап 9 беренелерге кирет экен да. Мисалы үчүн тактап айтсак 6 берене эмне дейт? Ал деген күнүмдүк айдоо мезгилин ашырбаш керек экен 9 сааттан. Жумалык айдоо мезгилин ашырбаш керек экен 56 сааттан. 2 жумалык жалпы айдоо мезгилин ашырбаш керек экен 90 сааттан. 7 берене болсо 45 мүнөттүк тыныгуудан ашырбаш керек экен. Же болбосо жанагы бөлүнгөн 15 мүнөт анан 30 мүнөт деп атпайбызбы? Ошондон ашырбаш керек экен да. Кем болбош керек экен. Тыныгуулар кем болбош керек. 45 мүнөттөнбү же 15 мүнөттөнбү же 30 мүнөттөн кем болбош керек. 8 берене болсо күнүмдүк жана жумалык тыныгуулар. Ошол тыныгуулардан кем болбош керек экен да. Мисалы үчүн күнүмдүк тыныгуу түнү мисалы үчүн 11 саат тыныгуу стандартный, же болбосо кыска тыныгуусу 9 саат. 3 жолу 9 саат берилет, 3 жолу 11 саат берилет. Же болбосо жумалык тыныгуулар, бир жума иштеп, анан кийин чоң тыныгууга турабыз. 45 сааттык тыныгуу стандарт, андан кем болбош керек, же болбосо 24 кыскартылган. 2 жолу тыныгуу. 2 жолу 24, анан кайра 2 жолу 45. Же болбосо 45тен жаза берсеңер деле болот. Анан ошол эрежелер бузулуп калып, чегинен чыгып кетсе кандай болот? Анда 12 берене күчүнө кирет экен. Анын максаты, ошол 12 берененин максаты адамдын, жүктүн жана жол коопсуздугун сактай билүү. Ушул себептен биз чегинен чыгып кетсек, мисалы үчүн, анда 12 берененин негизинде биз эмне алабыз? Распечатка толтурат экенбиз да, дароо эле. Биринчи парковкага чейин тартабыз дагы. 40 жарым сааттан көбүрөөк айдап 5 саатка чейин уланып кеттиби, айдап баратабыз. Мисалы жол оңдолуп атыптыран токтой албай калдык, же болбосо көпүрөдө болуп калдык, пробкада болуп калдык, 5 саатка чейин тартып барып, анан кийин парковкага киребиз дагы. Дароо эле распечатка кылып туруп, экинчи бетине анан кийин толтурабыз да. Кайсы тилде толтурабыз? Чеги жок. Ушул токтомдун ичинде айтылбаган кайсы тилде. Көбүнчөсү орус тилде толтурат. Англис билген же польский билгендер ошол тилде эле толтурса болот. Кыргыз тилинде толтурсаңар анда кандай болот? Анда бак же болбосо инспекторлордун баш оорусу да. Переводчу алып келеби, эмне кылат, иши кылса узарып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн стандартный эле орус тилинде эле толтуруп койсо болот. Мынакей сүрөттө көрүп аткандай, мисалы үчүн. Көрүп атасыңар. Эң үстүнө ошол беренени жазабыз 12, анан кийин токтомду жазабыз 561 депчи.
жылын жазып коебуз. Ошол токтомдун жылын жазабыз. Бүгүнкү жыл эмес, мына ушинтип эле стандартын эле жазып коебуз да. 12.561.2006 деп коебуз. Болду, анан өзү кетет да. Үлгү иретинде. Для обеспечения безопасности. Варианттары бар. Людей, грузов. Людей деп коебуз. Для достижения. Парковки, автобазы. Безопасные парковки деп койсок болот. Точкалар турган жергечи. Местности кайсы жерде деп сурап атат да. Чоң шаарларды жазабыз да. Кичи шаарчаларды жазбайбыз, айылдарды жазбайбыз, чоң шаарларды жазып коебуз. Франкфурт мисалы үчүн. На майне. Превышаю время вождения или сокращаю перерыв, отдых из-за отсутствия парковочных мест, объезда на дороге, плохих погодных условий. Объезда на дороге деп койсок болот, мисалы үчүн, ошо точкалардын ордуна. Анан колгоп коебуз, болду. Анан ушул распечатканы сактап калабыз. Анан текшергенде распечатканы берип коебуз, болду, алар окуй берет, окуйт. Көрөт, эмне үчүн мыйзам бузулду, ушундай себеби бар экен деп, анан кийин эчтеке дебестен деле штрафка илинбестиктен анан кете беребиз. Бирок туура толтуруш керек да, ката кетирбей. Каталары кандай болуп калышы мүмкүн? Мисалы үчүн, ошол распечаткага кол койбой калабыз да. Кол коюш керек сөзсүз. Же болбосо шашып аттым эле, же фирмага кечигип аттым эле деген, же болбосо жумалык паузага бараттым эле деген шултоолорго да биз кабыл алынбайт. Логист айдап атат, мисалы үчүн 4,5 саат айдабанан кийин токтоп калабыз да паузага. Ошондо чалып калышы мүмкүн логисттер деле. Эмне үчүн токтоп калдык? Айдагыла аз эле калды депчи. Ошондо распечатка чыгарып коесуңар, жазып коесуңар, айдай бергиле деши мүмкүн. Кээде эмеселе, обычно ошентип эле айтышат логисттерчи. Анан жазасыңар да логист айдат. А деле кабыл алынбайт. Бактар же инспекторлор. Ошондуктан этият болгула. Ошо кыскача туугандар, ошо эрежелерди бузбагыла, бузулуп калса 12-берена бар. Распечатка алгыла, жазгыла, туура толтургула. Баарыңарга ак жол, ийгилик каалайм, көрүшкөнчө.